быйылкы жылдын эсебинен 3 айдын ичинде тургузган мечит жана мээрим үйүбүздүн закруглительный этаптарын өткөрүп атабыз. Сиздерге бүгүнкү болуп аткан акырылап аткан зимний периодко башталышыга даярдалып аткан иштерибиз менен тааныштырып кетели деп мына благотворительный фонд Азиян президенти Демөөрчү ушул оюну максатын коюп ушул эжеке ушул ишти ишке ашырып атат. Элдин жардамы менен Аллага шүгүр болуп атат. Раменский району Поддубия айылында мээрим үйүнө баштаганыбызга мына 3 ай болду. Кудайга шүгүр, мына эли журтубуз менен, биздин жигиттерибиз менен бул жерде бүтүрөйлүм деп калдык. Бул жердин биринчи кирпичини биздин Кадамжай коому келип койгон эле. Мына акыркы немелерге дагы келип жататтар. Мына сууларыбызды болсо канчалаган кызматтарыбыз, канчалаган иштерибизди мына каракылжалык жигиттерибиз мындай айтып кеткенде ушу 7 облус болсо бүт бардык облустан, бүт бардык райондордон, айыл коомдор бүт бардыгы келип ушул иштерибизге бардыгы жардам берип жатат. Бул бир эле биз үчүн болуп аткан жер жок. Мисалга бул бардык биздин фондко эле эмес, бардык кыргыз үчүн деп кылып жатабыз. Ушул жерде бардык жакшылыктар болсун. Жакшылыктарда гана ушул жерде өткөзөлүн. Эч кандай бир кыргызмын деген бир жамандык көрбөсүн. Аллага бешеп шүгүр, иштерибиз бүткөн жататтар. Силерге рахмат, Алла разы болсун бардыгыңарга. Мына ушул ишти аркалаган ушул эжебизге, ушул коомго биринчиден Аллах разы болсун. Андан кийин ар дайым ушул жерге убактылар бөлүп, көмөктөшүп келген кыргыз элине Алла разы болсун. Силерсиз эч ким эмес. Мына силер менен, куш канаты менен, учуп куйругу менен конот деп, мен силер менен бийикмин. Силер менен бардык биргебиз. Силер менен Siz менен сыймыктанабыз. Силер менен бирге ушунча иштерди бүтүрүп атабыз. Аллага шүгүр, сиздей биздин эжебиз барлыгыга. Рахмат. 9 жылдан бери менин кызым, 10 жылдан бери. Рахмат силерге. Колдоп. Сурпат Москвага келип отурабыз. Биздин кыздар мечит куруп аткан экен. Ошого биз мен өзү Каракылжа районунун Каракылжа айыл өкмөтүнөн келдик. Биздин балдар колдон келишинче жардам берип атабыз. Ошо биздин кыздарга да рахмат силерге. Ушундай уюштуруп, ушундай жерге бет салып атасыздар. Недейиз өмүрүңүздөрдү берсин, үйүңүздөргө бакыттуу семьяңыздарга ушундай жакшы кыргыздын чыган кыздарынан болуп жүрө бериңиздер. Мусулманга бүтүган. Биздин жалпы Средний Азия, мен көп жолу келдим бул жерге. Не только биздин кыргыздар, өзбектер келди, тажиктер келди. Тажиктер эксан кылып атат, өзбектер эксан кылып атат, жардам кылып атат. Ким кандай жардам колун сунган адамдарга бардыгына терең ыраазычылык менен Кадамжай коомунун атынан мына көрүп турган мээрим үйүнө биринчи кирпичини биздин Кадамжай коомунун аксакалдары келип койгон эди. Бүгүнкү мына бүтүп жаткан завершающий стадиясында биздин Кадамжай коому келип кол кабыштырып кылып аралашып жардамдашып жатышат. Мээрим үйүндө намазкананын жанына келип бүт кыргыз жигиттери менен кызматта турабыз. Мына бүгүн кышка даярдык болуп, мечиттеги кээ бир иштерди жыйынтыктап, токтотуп, 3 айлык отчетту берип отурат Урмат Байматова. Ушул Урмат эженин демилгеси менен курулуп жаткан намазкана жана мээрим үйүнө келип бүт кызмат кылгандарга ыраазычылык билдиребиз. Кадамжай коомунун атынан